Ары медиа порталынын жаңылыктар топтому дүйнөдө жана өлкөбүздө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу мен Өмүрбек Абдыкалыков айтып берем. Саламатсыздарбы? Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция иши боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Бул тууралуу 8 январда УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлады. Анда тергөөнүн жыйынтыгында мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков башында турган бир катар кызмат адамдары бийликтеги ыйгарым укуктарынан пайдаланып Кытайлык ТБ компаниясы менен мамлекеттин кызыкчылыгына ылайык келбеген келишим түзгөнү аныкталган. Анын жыйынтыгында мамлекет жалпы 111 миллион 250 миң 797 доллар чыгым тарткан. Тактап айтканда, 2010 жылдын февраль айында өнүктүрүү инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттигинин байланыш кызматынын жетекчиси Сапар Исаковдун катышуусунда Бишкек жэбин модернизациялоо маселеси каралып, Дүйнөлүк банк 150 миллион доллар жана ТБ компаниясы 200 миллион доллар сунуш кылган. Жыйынтыгында ТБ компаниясынын сунушун кабыл алуу боюнча чечим чыккан. Бирок Сапар Исаков 2013 жылы президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп турганда долбоорду ишке ашырууну өз көзөмөлүнө алып, 386 миллион долларга бааланган долбоорду ишке ашыруу укугун ТБ компаниясына берген. Бирок ТБ компаниясынын бул багытта тажрыйбасы жоктугуна көңүл бурган эмес. Долбоорду ишке ашырууга коротулчу акча Кытайдын Эксим банкынан насыя катары 2% жылдык үстөмө менен 20 жылга алынган. Насыя 2014 жылы алынып, андан бери Кыргыз өлкөсү Кытайга 22 миллион 814 миң 328 долларды төлөп берди, деп билдиришти УКМКдан. Учурда айыпталуучулар жана алардын жактоочулары козголгон кылмыш иштин материалдары менен таанышып жатышат. Алар таанышып бүткөн соң материалдар жогорку сотко жана башкы прокуратурага өткөрүлүп берилет. Бүгүн Индияда 200 миллиондой жашоочу жалпы элдик иш таштоого чыгышты. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, нааразычылыктын башында жергиликтүү профсоюздун лидерлери жана коомдук кыймылдар турат. Нааразы болгон эл бийлик өкүлдөрүнө эмгек акы менен пенсияны көтөрүү талабын коюшкан. Айрым маалыматтарда нааразычылык зомбулук актылары менен коштолгондугу айтылууда. Ал эми Керала штатынын түштүк тарабында митингдин катышуучулары темир жол жана бир нече жол кыймылдарына бөгөт коюшуп, ыңгайсыздык жаратышкан. Кийин митингге чыккандардын катарын өнөр жай, банк камсыздандыруу жана транспорт кызматкерлери толукташканы маалым болду. Аларды колдоп артынан студенттер, фермерлер жана федералдык жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү кошулушкан. Бишкек шаарынын мэриясы 10 февралга чейин шаардын көчөлөрүнүн 10 кесилишине камералар орнотуларын кабарлады. Камералар коопсуз шаар долбоорунун алкагында төмөнкү көчөлөрдүн кесилишинде орнотулат. Жибек жолу Жаш Гвардия бульвары көчөлөрүнүн кесилишинде, Чүй Юлий Фучик көчөлөрүндө, Чүй Бибисара Бешеналиева кесилиштеринде, Жибек жолу Юлий Фучик көчөлөрүндө, Чүй Жаш Гвардия бульвары, Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Абдрахманов, Жибек жолу Жусуп Абдрахманов, Чүй Курманжандатка, Москва Жусуп Абдрахманов, Максим Горький 7 апрель. Өкмөттүн маалыматына караганда, долбоордун сынактагы баасы 2,5 миллиард сом менен башталган. Уткан компанияны 2 миллиард 320 миллион сомго ишке ашырууга макул болгон. Бул каражатты Вега компаниясы долбоорго салып, кийинки 5 жыл ичинде ар бир жол эрежесин бузууга төлөнгөн айыппулдан орточо 210 сом алып турган. Орусиялык компания долбоорго жумшаган акчасынын ордун ушундай ыкма менен толтуруп пайда көрмөкчү. Мына ушундай жаңылыктар менен Ары медиа порталынын жаңылыктар топтомун мен Өмүрбек Абдыкалыков алып бардым. Достор, биздин каналга жазылыңыздар, пикир калтырыңыздар жана лайк басыңыздар. Саламатта калыңыздар.